Урматтуу көрөрмандар, assalamu алейкум. Биз Арсланбап айылында турабыз. Азыр туризмдин аябай күч алып турган чагы. Мен мурунку берүүмдө жолдорду тартып келдик. Аябай жол начар экен. Бирок эс алганы келген адамдар абдан көп. Мына мен азыр сиздерди Арсланбап менен бир аз тааныштырып, анан чоң шаркыратма, кичи шаркыратмасын көрөбүз. Негизи Арсланбаптын көрө турган жерлери мына ушул. Арсланбаптын борбору болуп эсептелет достор. Мына Арсланбап тоосунун алдында турабыз. Азыр Фудзиямадай болуп булут басып калыптыр Арсланбапты. Мен азыр Арсланбаптын негизи борборун бир аз көрсөтөмүн дагы, анан биз тоого чыгып кетебиз. Эми бул жерде көрө турган ушул кадимки эле башка базарларда деле көрсө боло турган нерселердин баардыгы бар экен. Мен тамактандым азыр. Уйгур лагманын алдык. Чоң табакка салып бериптир ашканада. Анан бир чыны кымыз, нан чайы менен биригип 50 сом болду. Этти сурап коелучу, канча сом экен? Ассаламу алейкум. Малдын эти канча экен? 450 сом. Койдукучу? Канча? 480? Рахмат. Базар болгондогудан арзаныраак экен да даже, кичине. 450, 480. О, жерде гүлчү кызыбыз бар. Бир ошолорду макул. Атып коебуз. Мына ушундай базар достор Арсланбапта. Мына Арсланбап суусу. Эт касапкана. Мына азыр ушул ашканада мен тамак ичип кеттим. Бул жигиттерден шашлыкты сурап коечу. Ассаламу алейкум жигиттер. Шашлык канчадан экен? 45-тен. Шашлык 45-тен кебап, Кебап. Мына кебаптар 45-тен экен. Достор аябай даамдуу. Мен азыр өзүм ушул жерден тамактанып чыгып кеттим. Пирашкилер канчадан? Пирашки 10 сом. Пирашки 10 сом. Көрдүңүздөр достор, аябай арзан тамак, жакшы. Тамактары жакты. Лагманыңардын камыры кичине жумшак болуп калыптыр. Корейский капуста азыраак. А так жакшы. Мына достор, биз Арсланбаптын центринде турабыз. Мына эс алганы келген адамдар бул жерде. Ушул биз кичинекей кезибизде келгенде деле ушундай базар бар эле, бирок ал кезде Союздун кези аябай жакшы болгон. Каерде гүлдөр сүлдөр сатылат эже? Магазин бар, өзү гүл өстүрөт алаяк. Гүл өстүргөн ошол. Каяктан келесиз? Жалал Абадтан. Ошол гүл саткан жерлерди көрөлүчү. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Атмандык болом. Жакшы. Азыр эжекебиздин о мечит экен, гүл саткан магазиндерди көрөлүчү. Бул жерден өздөрү гүлдөрдү өстүрүп сатышат экен. Мына биз азыр Арсланбаптын базарына кирип кетип баратабыз. Бул жерде магазин бар экен. Секретный гүл саткан магазин. Ушул жака кирип көрөйлүчү. Ушул жака дагы келген туристтер келип көрөлү. Мына ушундай гүлдөр, татынакай гүлдөр сатылган жер бар экен. Жакшысыздарбы? Баягы ош бишкекке чейин кетет бул аялдын гүлдөрүчү. Охо. Мынакей өтө коосон. Ушундай гүлдөрдү отургуза турган эмелери менен кошо кышында кантип сактайсыңар бул гүлдөрдү? Теплицалардабы? Мына ушундай атайын келген туристтер рекламаны көбүрөөк кылыш керек да, муну гүлдөрдү көрбөй калат да. Мага окшогон гүлчүлөр билет, анан билбегендери көп. Ушундай сонун гүлдөр бар экен. Арсланбапка келген достор, эгер ушундай гүлдөр керек болсо, ушул гүлдөрдү дагы көрүп кетсеңиздер болот. Соодаңыздар жүрсүн, рахмат эже. Мына негизинен обзор. Мындай Арсланбаптын базары. Бул базар кезинде аябай кызып турчу эле. Азыр эми сезон эми башталып келе жатат. Биринчиден, экинчиден мурдакы Союз кези жок. Туризм Өзбекстандан келбей калышты. Ички туризм деле негизинен аз, жолдун жамандыгынан. Мына ушундай сонун нерселер сатылат экен. Могу алчадан кылынган токоштор канча? Бир рулону? Килограмга 400 сом. Килограммы 400 сом, Алмадан болот. Десин ТВ деген YouTube'га. Десин ТВ. Куруттар бар экен сонун аябай. Туристтер азырынча аз келип атат да. Мына ушундай сонун куруттар, мистелер, фисташки, бүт нерселерди жасап коюшуптур. Келип ушул базардан алып кетсеңиздер болот. Негизинен баары эле ушундай да эми, калгандары деле. Жок, өзүңүз көргөн жоксуз.
kurut, ушундай жакшы нерселер бар экен. Достор, эми биз убакытты көп бул жерде неме кылбай, азыр машинаны мен сүйлөшүп койгом. Азыр бизди чоң шаркыратма, анан кичи шаркыратмага алып барып келе турган 500 сом деди. Азыр мен ошол киши менен барып келемин, достор. Ушул сиздерге бүт ушул айылда жүргөндө акыркы мүмкүнчүлүктөргө чейин көрсөтүп, колундан келишинче ушул Арслан Баба Атанын кабырстан деп коет, ошол өзү коюлган жери бар, күмбөз сыяктуу. Ошонун дагы мүмкүнчүлүк болсо ал жерде уруксат берет экен, бербейт экен. Негизинен эмнеге Арслан Баб деп аталып калган, ушул жерде Арслан Баба Ата коюлган деген бар да. Ушул кишинин мүрзөсү бар, күмбөзү бар. Аны да көрөбүз, достор. Мынакей Арслан Баб сузу. Азыр биз мен жана сүйлөштүм, ушундай такси эмелер бар экен. Эми адамдар толса арзаныраак эле болгон экен. Мен эми тезирээк апарып келип, бүгүн биз кайра Жалал Абадка кетишибиз керек. Ошон үчүн азыр биз мына ушул жерде таксилер турат экен. Таксилер ошол жерде турат экен да, любой убакта. Кайсы машина эле мына? Мына ушул аксакалдын машинасына чыгып биз азыр, атыңыз ким аксакал? Рахманжан. Мына Рахманжан экен. Ой. Таксисине чыгып биз Нива менен чоң саркыратмага Кудай буйрса барып келебиз. Бисмилла. Амин. Аллаху акбар. Мына Рахманжан аке бизде азыр биринчи чоң шаркыратмага барабыз, Рахманжан аке. Анан кел атып кичинекей шаркыратманы көрүп, бул жерде 2 шаркыратма бар да Арслан Бабта. Мынакей достор, биз жол баштадык. Азыр чоң шаркыратмага барабыз, достор. Бисмилла, мен кичинекей кезимде бул жерлерде апамдар менен келип ойноп кетчү жерлерде эстеп турам. Биз классташтар көп ойноп келчүбүз, келип жатып калып ушул жерде. Жатып кала турган эмелер барбы мурда, мындай? Бар. Ошондой туристтер келсе жатып калышат. Негизинен колдон келишинче баягындай шарт түзүүгө аракеттенишкен да. Бул жолду өкмөт асфальттап берди же өзүңөр асфальттадыңарбы? Өкмөт асфальттап берди. Жанагы элдер ашаргылы өздөрү дагы асфальттап алган деген каякта ал? Жолдордо бар. Мына жакта. Ушул Арслан Бабта элдер мындай аябай ынтымактуу, бир сөз уккан жакшы эл жашайт. Баягы аябай ысырапкор болбосун, той тамашаларды өткөрбөгүлө деп ошондой былтыр пандемияга каршы ошондой буйрук чыкканда, бул жерде ошондой аш той өткөрө тургандар ошонун ордуна 100 000, 200 000 сомдон жолду оңдоп алалы деши, өздөрүнүн жолун оңдошкон экен да. Ошону биздин районда айтып жүрүшөт. Негизинен ошентип элдер өздөрүнүн жолдорун оңдоп алышыптыр. Бизде болсо азыр жылкы союп, башка союп дагы деле баягы ысырапкорчулук жүрүп жатат. Ал эми Арслан Бабта ошентип элдер жолдорун оңдошкон, ошондой оо жок нерселерди кылгандын ордуна. Мына азыр мечиттин жанынан өтүп баратабыз. Канча мечит бар аксакал бул жерде негизинен? 12 мечит бар. Бар экен. Арслан Бабта аябай динди каттуу туткан калк жашайт буякта. Мына биз азыр ушул тоого бара жатабыз. Муну тоон Бабаш Атанын тоосу деп коет аксакал, а? Бабаш Атан. Дегенде чоң шаркыратма жайгашкан. Ушунун астында чоң шаркыратма. Канча бир 10 мүнөттө барабы? 15 жарым саатта барабы машинага? Жарым саат жүрөт экенбиз, достор. Биз менен болосуздар. Биз азыр ушул чоң шаркыратмага, мен бул чоң шаркыратмага илгери иштеп жүргөн кезимде, жаш кезимде келгенмин. Ким деген бир отрядта Баяс Мирланбы деген бала бар эле, экөөбүз келип ушул жебес шаркыратмага келип кеткенбиз. Но алда УАЗда кетип аткандар да ошо ойноп ошака кетип аткандар окшойт, ачык УАЗга чыгып алышыптыр.
Mına mындай boğazlarga çıkışıp alıp adamlar ötkönde menin dostlarım ушундайга чыгып алып сүрөткө түшкөн экен Афганистанда. Мына азыр биз тартып өтүп кетебиз. Пулемет эле жетишпейт. Biz bulağa mökөбүз азыр мына баратабыз. Мына дагы ошо дейсен. Азыр сезон башталып калыптыр да, Абдырахман эке. Сезон башталды. Абдырахман дедиңизби? Рахманжан. Рахманжан эке. Мына дагы бир мечиттен ушунан баратабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз Арсланбапта жүрөбүз. Азыр биз чоң шаркатмага баратабыз. Алдыбызда Бабаш атанын тоосу. Рахманжан эке, мына кара тоону биз жакта Шамураттын тоосу деп коет, ошо барбы жокпу сиз? Мына Шамурат. Бул Шамурат тоосу менин прямой түз чоң аталарымдын аты. Мисалы үчүн менин атам Базарбай, анын атасы Абдумалик, Абдумаликтин атасы Сулайман, Сулаймандын атасы Байсаяк, Байсаяктын атасы Шамурат. Ошол Шамураттын Шамурза деген бир туугандар болгон. Биз ошол Шамураттан таркагандарбыз. Мундуз уруусун ошол бир бутагы болуп эсептелет. Ушул Шамурат биздин чоң аталарыбыздын атынан коюлган. Негизи мына Турбазага келиппиз. Достор, бул аттарды ушул келген туристтерге канча сомдон ушу бир атты? 300 сом ат. 300 сом берсеңер ат минип анан тактук ойноп келет экенсиңер, достор. Мына ошол достор, мындан бияк асфальт бүтүптүр эми, Рахманжан эке. Асфальт түгөндү, достор, биягы эми Арсланбопский жол болот. Биздин жол тандабасы Нива, буюрса аман эсен чыгып барып келебиз. Келатып, биз кичи шаркыратманы көрүп өтүп кетебиз, достор. Мына ушундай. Жакшы бүгүн Рахманжан эке күн ачык болуп турат, Күн ачык деген жан жак турганда азыр мисалы үчүн базар болгондо күн ысык. Бул жакта болсо аябай булут басып, ала булут салкын. Мен спортивкамды алып алдым эле, азыр ошону кийип алдым, достор. Рахманжан эке экөөбүз баратабыз. Рахманжан эке Нива жаңы эле экен, Ушул жерде центрде болосуз да, келгениңерде Рахманжан экенин Нивасы кайсы десеңер, ушу мына мага жакты, машина жакшы, ызы чуу жок. Олку-солку жок, сону баратабыз. Баасындагы Рахманжан эке башкаларга карабай, содалашпай түшүп берди. Арзаныраак кылып. Рахмат. Биздин каналга ушундай жардам бергендиги үчүн. Негизи достор, колдон келишинче сиздерге жакшы жерлерди тартууга аракеттенемин. Баткен жака барайын деп аттым эле, бара албай калат окшойбуз. Бишкекке кетип аламбы? Мүмкүнчүлүк болгондо барып келмекмин. Дагы деле караштырып көрөбүз, достор. Анан бирок ушул жай ичи сөзсүз түрдө барабыз. Сарычелек, Баткен ошолордун баарын кыдырып келиш керек. Ушундай сонун погода, аба ырайы жакшы болуп турган учурларда. Азыр биз, достор, ушул жетчү жерге жеткенден кийин анан тоолордун обзорун мен сиздерге алып берем. Дрон болгондо учурат элек көрсөтүп. Буюрса дрон да болот, анан сонун кылып тартабыз кийинки. Бул биздин алгачкы саякат видеолорубуз. Travel видео деп коет экен орустар. Биз ушундайдын кыргызчасын саякат видео кылып чыгарып жатам, достор. Колдон келишинче биз күчтүү оператор же күчтүү блогер эмеспиз. Силерге ушундай нерселерди тартуулаймын. Заманыбыз тынч болсун. Аман эсен оюн күлкүгө жеткизсин. Ушундай жакшы жерлерди көргөнгө ар бир пендебизге Кудайым Аллахым насип этсин. Биз Арсланбап жолундабыз, достор. Азыр чоң шаркыратмага баратабыз.
Rahmancan aka, men 2001-жылдары келгем. Ошондо ушул үйлөр жок болсо керек эле ушактар. Жок эле дейт. Кийин адамдар мен жана сүйлөп келдим. Аябай көп жер маселеси, участоктор кыйын, ошондуктан ушундай тоолордун баштарына чейин чыгып кетүүгө аргасыз. Биз бул жерде жолдорду жакшылап туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Эгер туризм өнүксө, этаж корпустар деле түшүп, ушул үйү жок жүргөн жаштар, үйү жоктор көп беке? Үйү жоктор көп аябай. Үй бүлөдө көп үй бүлөлүү балдар. Ошондой үй бүлөлөргө жумуш табылуу, ошондой эгерде бир 2 же 3 комнатадан, жок дегенде 2 комната, 1 комнатадан дагы балдарга бергенде жаңы үй бүлөлөргө ошондой ишканаларды ачып, негизи аябай туризмге байланыштуу нерселерди ачканга бул жер ыңгайлуу да. Тилекке каршы бизде азыр ушундай көңүл буруу аз болуп жатат. Жолдор мына көрүп турасыздар. Эгерде азыр ушул жол жакшы болуп, ошол чоң шаркыратмага чейин болгондо сонун болмок. Мисалы үчүн Өзбекстанда болгондо бул кезде буга чейин чоң шаркыратмага жанагындай асма менен бара турган асма кабиналардан бери коюп коймок да. Аны эмне деп атала турганын мен билбейм, көрүп жүрөм ошо лыжа бар жерлерде бар. Ошондойлорду коюп койсо деле болот. Тиги тоонун башына чейин туристтердин баардыгы ушул жерде эле толуп жатып калмак. Элге да жумуш болмок, жашоо да оңолмок. Биз ушундай алтындын үстүндө турабыз. Тилекке каршы өзүбүздү өзүбүз эптей албай, тентиреп, ар кимден акча карыз сурап ушинтип жүрөбүз достор. Мына сонун жерде, мындай жерди билбейм, бейиште эле болот болуш керек. Абанын тазалыгы, башкасы. Рахманжан акем, бул жерде туризмден башка жумуш жок да. Ушу туристтер келгиче мал сал менен болуп каласыңар, андан башка иш жок, Iş yok. Эч кандай иш жок. Мына достор, Нива деген машина. Россияга барышат, жана биз айткандай бүт баары орустардын ишин кылып, өзүбүздө мүмкүнчүлүктөр турат, ушуну уюштуруп кылган инвестиция андай мындай эле дейт. Өзүбүздүн байларыбыз деле ушул жактарды бир караштырса болот. Жолдорду оңдошуп, ошондой бир эс ала турган нерселерин салып, биздикилер эмне салышат, столовой, ашкана, тойканаларды салат экен. Башка нерселерди салышпайт. Мына биз достор чыгып бара жатабыз азыр. Кел атып Кичи Шаркыратманы көрөбүз. Кичи Шаркыратма Самаптын борборуна жакын эле жайланышкан. Жөө деле чыгып келсе боло турган жер. Бирок биз азыр маршрут ошол жака да буруп койдук. Кичи Шаркыратманы дагы көрүп өтөбүз. Алдыбызда тоолор, Бабаш атанын тоосу. Бүгүн аябай салкын болуп турат. Кече жаан жаадыбы Рахманжан аке? Нөшөрлөп жааптыр кече. Биз жака кичине эле себеледи. Мен өзүм Үч булактан болом Рахманжан аке. Биякта билесизби Үч булакты? Сейтказынын үстү. Мына достор, жол чоң Шаркыратмага ушундай. Рахманжан аке, мен жаш кезимде ушул 2000 жаш деле эмес, эми чоң ойлогон. Мен Билседе иштегем да. Спецназда. Ошондо биз үстүнөн нар жагы менен келген экенбиз анда. Нар жагынан көргөм да. Биз азыр астынан баратыппыз да. Астынан өзүнө баратыппыз да. Биз үстүнөн келгенбиз да. Оң жак капталынан жөө басып, Кичи Шаркыратмага барып, ошондон ары басып келгенбиз да. Мирлан, Москвада ал менен келген жигит. Мирлан, көргөн болсоң эстеп атасыңбы? Бакыт акең менен автоматтарды көтөрүп алып келгенбиз бул жака. Биз бул жакта капка каршы күрөшүү отрядын жетектеп келгенбиз. Старший болуп, биздин командирибиз Ниязалиев Байгазы болчу. Мени ошол группага старший кылып, ушул жерден баштап Шайданга чейин, Шайдан сайга чейин өзүм жооп берип, балдарды 5-6 баланы алып ошентип жүргөнмүн. Ушул тоолорду жаш кезибизде анда. Ошол жерлер экен, достор. Биз азыр Кичи чоң Шаркыратмага баратабыз. Тиги жакта чоң Шаркыратма көрүнүп турат азыр. Машина олкусок болгондуктан анча жакшы алып бере албай жатам. Мен азыр бар токтогондо
Sizlerge kiçik şarkatma, çoğun şarkatmaların barını göstereyim. Mana dostlar. Biz çoğun şarkıratmağa baracatağız aldıda. Sonun suları ağıp jatat. Oğuncağızda uylar jüret. Rahmancanıga çöp öspöp turgu, hem negedir? Çöp yaşamı yetiriyor. Çöp yok. Uylar. Koymayın. Uylar mal toy oyadat. Biz Nail'de dele şunday mal arzandap ketdi pazarda. Antkeni kışkıga çöp жоқ dep bari satıp жатышат. Andan dagы bir maldın oğrularda çıkıp jatıptır oşogo. Elderde biraz panikalık alahval turganday bolуп жатат. Мына жолдор аябай начар, бирок biz kameranın stabilizatörü жақсы dostlar. Жақсы. Тартабыз. Мына Ким арсламапка келсе сөзсүз ушул шаркыратмаларды көрүүгө аракеттенет. Мына мындай суулар. Dostlar, men keçе жакында Россиядан келдим. Азыр ушул жерде жүргөндө ошол Россиядагыдай салкын абага туш болуп калдым. Санкт-Петербургдагыдай. Uylar çoğun şarkıratmadan geletiptir dostlar. Suradım ben. Rossiyaga ketiş kerek ele dep atat. Bular dagı çöp жоқ. Rossiyaga barsak bolot ele dedi bir uyjana. Rossiyada bilesiңер аябай çöp көп баягы. Mana biz şarkıratmaga jakындап kaldık. Şunday yollar menen gelip ekenbiz dostlar. Men bu maşina menen birinci gelişim. Burada biz ошол üstünden jö gelgenbiz. Tetik üstünden. Ha mına. O kaptaldan uşul jagынан karap turganбыз. Şol. Dostlar, жолдор bir gana maşinaga layıklaştırılgan жол экен. Эгер жакшы бет алдынан maşina чыгып калса, алдыга артка кетүүгө туура келет. Rahmancan aka, tetik turgan uy ne болгон uy? Adam жашайбы? Adamlar oturup tamaktanadan Tamaktana turgan jeri. Kojayini var da al жердин, ha? Kojayini var eкен dostlar. Tamak negizинен arzan eleken. İslamabadda piraşki 10 so'm deydi. Gördüңөр dostlar? 10 so'mdan piraşkini Kırgızstan'dan eş yerinden tappaysыңар. Bişkek'te 20 so'm bolsa gerek. Rossiyada вообще 40 so'm, 50 so'm. Bu жерде 10 so'm. Не жалейте для своего курсака 10 рублей. Orçça söylep koyun dostlar. Buna turistler de bular jönötüp koyup kütüp duruşab hazır, ha? Bundan yana siz kütüp durasız da? Türkiye'den adamlar çıkıp düşüyor. Halı sen suyun içime malaman diyeceksin, manda yol var. Suyun içi menen, sol jağı menen, oşol jakşırak mı? Tayga çıkarız. Onda barsanız suğa gitmeyiz, kırgadan görüp geliriz. Buna menen barsam suğa jetpeyim. Ama menen barsam, sol jak menen barsam suyun içinde var ama. Mına mağa Rahmancan aka aytıp koydu. Dostlar, biz kettik. Rahmancan aka sumkaları sizge taşladım men. Assalamu alaykum. Dostlar, mınake jönöldük biz. Mınake turistler görüp kele jatышат, es alışıp.
Кандай жигиттер көрүп келатасыңарбы? Ооба. Гөлтабыз. Жакшы. канал ага? Десин ТВ YouTube. Десин ТВ. Достор, мына мындай нерселер бар экен бул жерде. Мен бутумда достор мондай шлепка. Азыр мына. Муну менен кантип чыгам билбейм. Колдон келишинче үзүлүп калып чыгарат окшойбуз. Өпкөлөнүп эле шлепканы кийип, футболканы кийип чыгып алыппыз. Мына эс алганы келген. Жакшысыздарбы? Соодаңыздарга береке. Ушундай сон нерселер сатылат экен. Жакшысызбы же? Мына бул жерде адамдар эс алып отура турган жерлер бар экен. Төшөктөрүн көтөрүп алып чыгышкан экен. 20 мүнөттө жетебизби? Nerede? О, шаркатмага чейин. Üstüge mi? Yok. Kança? Yarım saat. Oho. Yarım saatte deyip dostlar. Hazır. Yaka yetiş. Мына шундай тоого чыгып баратабыз достор. Достор, таң кеткенин бир жагы үзүлдү. Мына бул чоң шаркыратма. Ага чыгыш үчүн биз тетиги таш жол менен, мен ал жака чыга албайм достор. Таштар менен шагалдарды аралап барышыбыз керек экен. Бут кийим уже үзүлдү бияга. Азыр бирок колдон келишинче сууларын чейин ошол этек жагындагы суусун болсо да тартып. Чынын айтканда бияка даярданып алып келиш керек экен. Өпкөлөнүп эле өпкөнү колтуктап камераны көтөрүп алып келсең бул жака жетпей калат экенсиң. Аба салкын сонун жерде бара жатабыз достор. Мен азыр ушул жерди аралап келе жатып мындай бир сезимдер боло берет го. Как будто бир түшүмдө көргөндөй да. Жана аялдар сатып аткан жерлерди көрүп мен ушуну түшүмдө көрдүм беле же ошо окшош дагы бир жерде эстеп атамбы деп такыр эстей албай койдум да. Түшүмдө эле көргөндөймүн да. Бирок мен түшүмдө мындай адамдар жок. Эч ким жок болуп калган бир сезондо келгендей же башка бирөөлөрдүн видеосунан көргөнбү айтор билбейм, бир ошондой кызыктай сезим болуп кетти да. Ошо карагылачы. Тетиги тоонун башында жүрүшөт. Мен аяка чыга албайм, уже тиги бут кийим бир жагы үзүлдү. Нчо достор, кийин дрон алганыбызда келип туруп ошол шаркатмасын жанына чейин дронду жөнөтүп тартып келүүгө аракеттенем достор. Мына бул жерде бир ак чечек деп коет. Ак чечек жыгачы турат. Ушундай сонун аска тоонун баш экен. Элдер тоого жармашып чыгып бара жатышат. Тетиги баш жагында жүрүшөт. Шаркатма болсо тиякта жарым саат деп койлу, аяга жарым саат эмес. 1 саатта зорго чыксаң керек. Тоодо жакын эле болуп көрүнүп тура берет го. Баса келгениңде кечке жетпейсиң. Мынакей сон
Arçalar. Ukmuş keremet. Dostlar. Biz alacak açık albayız. No. Biz hazır susun varıp görüp geliyoruz dostlar. Bir yandan, sol yandan barıp durup. Mağşoğun çıkalbaya kalgan Joro yoldaşlar var eken bu yerde kalıp kalıştır. Hoppana dep dostlar. Sizlerge tartıp jatıp bir jolu jığılganга dagы жетишип калдым. Жакшы колум менен таянып калдым. Азыр биз ошол чоң шакыратма жака чыга албай калдым достор. Биягынан, сол жагынан көрөйүнчү. Ошол оңоюраак жагын караштырып. Бул жерде бирөө stölünü açıp alıp soğudasını kılıp jattır bir bayki. Dep tiricilik kılmayı bizkiler. Assalamu alaikum. İşiniz ilgari. Oh ana. Ha, yep tep. Ya ben bir yaka çıkıp ketem dep mi? Oşa kıyın turma yüzünü but giyim. Bunda canavar ekan da bilmeyle gelip alıpmın. Sizin atınız kim? Benim atım Hasan. Ha. Benim atım Bakıt. Hına Hasan aken. Assalamu alaikum. Şul çoğun şarkıtmaya gelseler Hasan akenin univermagına tuş geledi gelseler. Hına Hasan akede şunday toyçkiler, fantalar, son nerseler varken gelip Hasan akeden soda alıp kettinizler. Nereden geldiniz? Men özüm Üçbulak'tan oğlum onlar jagına. Üçbulak'tan mı? Anan Rusya dedim de, Rusya'dan gelgen biz. Esalar gelipsiz da. Jo'q, 7 aydan beri жүрөм. Өткөндө бар дагы келдим. Анан эми мындай сонун убакта бир былтыр тарта албай калгам, кеч келгем да. Быйыл ушундай өзүбүздүн районда бир ушундай сон жерибиз бар да. Бирок о, тарткан экенсиз, о, үстүгө чыгып тартып келип да. Бут кийимди көрүп атасыз го. Өтө зор чыгат эле да. Эми Кудай кааласа кийинкиде подписчиктер дрон алып беребиз деп атышат. Дрон болуп калса анан ошол дрондор менен тартабыз. Уча турганда ошондой. Уча турган кат. Бирок дронду эми бош керек экен да. Бирок о тебеден коюп да. Коюп мынакка түшүп табабай калды. Дрон таппай калды. Жок, биз андай эмес, уга турган жакшысынан алабыз. Ошо кече подписчиктер. Дрон деле алып берели деп экен. Солун чыгат. Сон мен үстүнөн нар жагынан келдим эле. Мурда отрядта иштегем да ошондо. Анан азыр мындай барып туруп биягынан тартса болот да, биягынан тартып келейин. Астын тартсаңыз болот. Астын тартып келем. Ама телефонуңуздан зор экен, чыгарып берет экен, молодец. Ооба. Мындан дагы зору бар эле. Анысы жок болду. Болуптур. Барып көрүп келебиз. Рахмат. Сизге да содаңыз жүрсүн. Мына достор, булага ушинтип кем кичине нерселерди коюшуп, ушинтип тиричилик. Кыйынчылык. Достор, жумуш жок. Мына мындай таш жолдорду кылып коюштур. Рахмат, шуну ким кылгандар соо тийсин. Муну деле ушундай карапайым адамдар кылганда бирөө келип кылып бермек беле. Dostlar. Assalamu alaikum. Bir yana çıkmadın mı? Ben daha şu aslında çayım var. Ben onu da but giyim giyiyor alıp bir yaka. Tak, buna biz hazır dostlar. Çoğun şarkıratmanın tüyünde turabız. Biz ECG'dagi çıkış gerek dep turat. Mınday yerlerden balдар менен gelişiptir. Balam menen korkpay kelip aldınız mı uşakka? Жүрөк да экен сизде. Арсланбау экен. Жүрөк деген Арсланбау экен бул ECG'де. Кичинекей бала менен. Мына биз азыр спускаемся, друзья. Мы находимся на большой шаркыратме. Силерге орысча түшүндүрүп коеюнчу, анча кыргызча түшүнбөгөндөр.
Geçen gün orta süylep koysam apam vuruşat. Kırgızçayla süyleyip şimdi. Oo dostlar страшно. Bu suda ol kanat okşayten bir yağı. Emi eştek emes. Bunday yollar menen raди. Съемки. Söyle opa. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Dostlar biz Kayranbağa jağı otat uşak menen bargancha. Bunday. Tutun dep koyup. Bayağı страшный кинолар татқандай екен да. Көрдіңіздер достар. Құдай сақтасын hem камера қолыммен жығылып, камераменен қош аңтарылып қалса, видеодағы тынчиды. Запистерім дағы бұға чейін келер тынчиды. Құдайым сақтасын ондайдан. Мы поднимаемся на большую шаркратну. Идем. О, достар. Укмуш, ай, укмуш. Вот такой аскалардың ішіменен идем. Укмуш екенем, салқын. Мен бір башқа планетаға келіп қалғандай болдым, достар. Опана. Нерде бір жігіт сөкке түсіп жатады. Мұндан ары баруға болбайды екен шамасы. Мұндан ары кете албайбыз, а? Ha? Niye geçeyim de? Oo, şarkatma, kızım geçeyim. Andan öte olmaydı kendimiz dostlar. Gel koldu ver. Hoppa. Yemi dostlar cıgılsak kүйü yok. Oy görmelep ket otam dostlar. Hazır şu şarkatmanın susunu içip hemen kaytağız da dostlar. Sonun keremet salkındığını ayt bu yerin oy. Gün öz deymeydi ekenler yakın. Oşol çoğun şarkatmanın etek жағына geldik. Hem bismillah dep turib kamerani alsıraktırıp bismillah. Sudan içtik. Nemi kaytağız dostlar. Yemi kaytağız. Bundan keyin hazır kiçi şarkıratmaga barabız dostlar. Akırın ötüp baracaktarız. Hurmatlı Desin TV YouTube kanalının görermanı. Şonu menen bizdin Aslanbap sayakatыбыз çoğun şarkıratmanı görüp geldik. Hem aslında толук üstünden göre albasak da aldından görüp hareketlendik. Biz menen bolуңуздар. Keyinki berүүnü Aslanbap'tın kiçi şarkıratmasın jana Aslanbap atanın gümbözün görүүgө ошол жерден Kur'an түшүрүүгө hareketlenебиz. Biz menen bolуңуздар.